Салам Супер ТВ телеканалынын жана Супер ТВ YouTube каналынын көрүүчүлөрү, бүгүн биз тозоор кесиптер берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында дагы бир татаал кесиптин чалдырып бергенге аракет кылабыз. Кайсы кесип деп турсаңыздар, өрт өчүрүү кызматында иштеген Айзбек Кыдыралиевдин бир күндүк жумушун чалдырып бергенге аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Эсиңизде болсо, биз буга чейин тез жардам кызматкеринин кесиби тууралуу видео материал тартканбыз. Дал ошол видео жарык көргөн соң көрүүчүлөр тараптан өрт өчүрүүчүлөрдүн кесиби тууралуу видео тартуу сунушу түшкөн. Биз бул ирет дал ошол идеяны ишке ашырууну туура көрдүк. Саламатсызбы, угуп атам сизди. Эмне күйүп атат? Өрт коркунучу барбы? Кабыл алдым. Айзбек Кыдыралиев. Ал 15 жылдан бери мына ушинтип эртең 8де жумушка келет. Кандайсыңар? Тынчпы? Тынчтабы? Жакшы эле. Колго эле. Каарманыбыздын иш күнү дал ушинтип башталат. Assalomu alaykum жигиттер. Төстөр. Саламатсыңарбы жолдоштор? Саламат болуңуз. Күн тартыгы менен иш алып барып, техника безопасности, өрт коопсуздугу боюнча эрежелерди сактагыла. Өрткө барганда обязательно үстүңөргө боевка, касканы түшүрбөгүлө башыңардан. Ошо водитель жол эрежесин сактап, кайра келатканда мигалканы өчүрүп эле, как положено, жол эрежесин бузбай чайска кайтырабы. Түзөн. Төстөр. Разойдись. Андан соң өрт өчүрүү кызматында иштегендер жумуш башталганга чейин минтип адистик боюнча кошумча билим алуу менен алек болушат. Так, жигиттер, бүгүн тема номер 2. Организация ведения развития районных чрезвычайных ситуаций. Кырсык Кашкабактын ортосунда дегендей, өрт өчүрүү кызматына күтүлбөгөн учурда чалуу келип калышы мүмкүн. Ыкчамдыкты талап кылган бул кесиптин кыйынчылыгын өз көзүм менен көрүп, өрт өчүрүү кызматында иштегендерге ыраазы болуп, көрсөтүлгөн жерге жеткенге чейин ара чолодо суроолорумду бергенге жетиштим. Бу жерде 2006 жылдан бери иштейм. 15 жыл болду иштегениме. Азыр бизге вызов түштү, СТО машина күйүп атат деп кетти, ошол жака баратабыз. Ошол мен келген жылдары жаңы келип ошо биякта молодой деп коет, жаңы келгенде. Ошондо бир бу чүйдө ТЭЦтин маңдайында этаж үйдөн өрт чыгып, ошол жака барганда спальный күйүп, спальныйда 1,5 жаштагы бала күйүп, жартылай күйүп калганын көрүп, ошондо аябай жүрөк ооруп, өтө жаман акыбалда болгонбузда, ошол түнү менен уктаган эмеспиз. Көпкө ошол жөнүндө ойлонуулар болгон. Ошол эң жаман окуя ошол болгон. Просто ыйлаганга почти барабар эле болгондо түнү менен уктаган эмеспиз. Переживать этип, ошол эки бала кайра элестетип, баягы кички баланын жатканын, күйүп калган баланы көрүп алып, ошо элестетип улам жаман болуп чыкканбыз да. Бул жанагы бул кукольный театрда да көп болгон, ошо кишилер калып калып ичинен көп кишилерди куткарганбыз да. Контага камалып түтүн болуп, задымление ичинин баары. Ошол жактан 13-14 кишилерди куткарганбыз. Ушундай куткаруу иштери көп эле болот бизде. Анан үйлөр күйөт, көбүнчө кишилерге аябай боруң ооруйт, жанагындай кышында жаман өтөнчө үй жайы жок калат да, бир түндө эле жанагындай өрттөнүп кетип, үй жайы жок калып, эми каяка барабыз, кандай кылабыз, эмне кылабыз деген сөздөрүн угуп
ушундай бир жаман акыбалдар көп болот. Көбүнчө майрамдарда жанагындай 31 декабрда ушундайлар көп катталат. Кышкысын ичип алып, тамеки чегип таштап коюп, диванга уктап калып, үй күйүп кетип, өздөрү күйүп кеткен болот. Короткий замыкание деп коет, ушу токтон көп чыгат. Кышкысын баары эле көбүнчө жылыткычтарды саят да. Эми ошол жылыткыч анан сайылып, токко күч келип, проводдор ысып, өрттөнүп, ошондон көп өрт чыгат. Анан жанагындай ичип алып, тамеки чегип, анан уктап калып, диван күйүп түтүп, задымление болуп, ошондон дагы көп болот. Бизде күндө эле мындай дежурствого келгенде эле ошого даяр болуп келебиз. Ушондой иштерди алдын ала кандай эмне кылыш керек, ошого даяр болобуз да биз. Бул кесипти тандап алган себеби ушу биздин кошуна кишибиз ушул жакта иштечү, анан ошол киши сунуштап, анан келип көрүп, анан иштеп калгам да. Каарманыбыздан дал ушул кесиптин кыйынчылыктары тууралуу сураганыбызда, бул кесипке адам психологиялык жактан да даяр болушу керек экендигин кошумчалады. Биздин кыйналганыбыз ушу жанагындай пожарларда барып, жанагындай жаман окуяларды көрүп, ошолорго көп эме болосуң да, психологический деп коет го, ошого даяр эмес болосуң да, жан келгендечи, анан ошого көнгөнчө, психологический көнгөнчө аябай оор болот да. Анан физический дагы аябай көп күч кетет. Ошол экиндей акыбалдар көп оор болгон күндөргө кичине башында эме болосуң, мындай көнө албай, анан бара уже көнүп кетет экенсиң өзү делечи. Ошо жумушка иштегенде бул кесипке деле каршы болгон эмес. Анткени бул кесип мындай алып келсе биздин иш өзү элдин жамандыктан сактап калып атпайбыз. Алдын ала барып ошол болуп аткан жерден өрттү өчүрүп калабыз, канча деген кишилерди сактап калабыз биз бар. Ошондойлор болот. Эми жетишпей калган жанагы өрттөнүп кеткен учурлар эми бул бизге чейин көпкө күйүп, эч ким көрбөй калып, билбей калып өрттөнүп кеткен учурлар көп болот да. Анан бизге кеч маалымат түшүп калат да, ушу күйүп атат дегенчи. Көбүнчө түнкү пожарлар жаман болот да, ушундай өлүм менен көп кесилишет да. Ошо түнкүсүн барганда уже ал жакта кеч чакырылып калган болот да, уже баары күйүп, уже жартылай күйүп калган болот. Уже биз барганда элдер кеч көрүп калып, чакырып калып, ушундай болгондо гана чакырылат да. Барганда жалган ойнок телефон менен ойноп эле, жана үйүндө отуруп эле, жалган адрести айтып эле, жалган дарек менен барып эле, анан ал жакта эч ким жок болуп калган күндөр болот. Ошентип алдап чакырган күндөр болот. Каарманыбыз өрт өчүрүү учурунда кызматкерлердин оор жаракат алган учурлары болоорун айтып берди. Биздин учурда чыкпай калгандар болгон жок, бирок ошол жерден жаракат алгандар көп эле кездешет. Көп эле балдардан кулап кетет. Биз барганда өрт чыгып аткан имаратты билбейбиз да, биз ал кандай имарат, кандай салынган имарат экенин биз билбейбиз. Биздин коюлган милдетибиз ошол эки жердеги элдерди, ошол эки болуп жаткан имараттан элдерди чыгаруу биринчи, эң биринчи биз ошол жерде элдерди сактап калуу да биринчи биздин милдетибиз. Анан ал жактан колдон келишинче ошол жердеги иштеген же болбосо ошол жерде жашагандардан маалымат алабыз биз. Бул кандай здание, эмне здание, киши жокпу? Анан биз ошол боюнча иш алып барабыз. Мисалы, чоң мындай имараттарда ичинде мисалы мебелдер болушу мүмкүн. Кайсы жагынан кириш керек ошолорду ошол мисалы бир администрациядан алабыз маалыматтарды. Анан ошол боюнча анан биз суу берип эме кылып баштайбыз да. Биринчи өрт чыгып аткан жерге суу беребиз. Андан кийин жанагы типтеги буюмдарды алып чыгабыз. Мындай кымбат буюмдар болсо ошолорун алып чыгып бергенге, документацияларын алып чыгып бергенге,
Биз ошолорго умтулабыз да. 2-3 орунда. 1-орунда элдерди чыгарып ошо жерден 1 сутка иштеп, 3 сутка эс алабыз. Биз ошо 3 сутканыкын иштеп коебуз да бизчи. 1 суткада 24 саат болсо, ошону 8 сааттан бөлө турган болсо, ошол 3 суткага бөлүнөт да, ошол экиге биз эс алып үйгө. Кайра кийинки суткага биз даяр болуп келебиз да, физически дагы, психологически дагы. Бизде биринчи эле ошол да, эми мындай. Биз деле пожарды тилебейбиз, ошо болсо да жеңил эле бир жанагындай чөп күйүп, кичинекей эле бир эме болсо экен деп ойлойбуз да. Бирок маалыматты бияктан берет бизден, центральныйден кыздар ошо диспетчерлер жазып берип маалымат алгандан кийин анан биз ошого карап даярданып баштайбыз да, кандай эмне кылыш керек экенин. Айызбек Кыдыралиев мына ушундай кооптуу жумушту балдарым тандаса каршы эмесмин дейт. Эркек балдар болгондон кийин бул милдет да, биздин милдет. Бул жаман жол эмес, жаман кесип эмес да. Мен бир ой ошондой да. Анан биринчиден элди сактайт, элдерге жардам берет ушундай. Өзүмдүн кезибим жагат. Биринчиден элге жардам берүү, жардам берүү дегенде кандай ошол болуп жаткан өрттү өчүрүү, ошол жерде адамдарды сактап калуу биздин милдет. Ошол жердеги здания, имараттарды сактап калуу болуп эсептелинет да биздин коюлган милдеттерибизчи. Андан ары мен өрт өчүрүү кызматында иштейм деп келип, чыдабай кетип калгандар болобу деп кызыгып сурадым. Каарманыбыз ага мындай жооп берди. Бул жакка келгенде баягы пожарный охрана же болбосо пожарно-спасательный служба деп келишет дагы, ойлошот да, бул жакка келип алып эле бир постко же будкага туруп эле анан бир сутка бүтсө кетип калабыз деген ой менен келишет да. Бул жакка келгенден кийин келип иштеп көрүп, баягы иштин оорчулугун көрүп, жанагындай оор өрттөр, жанагындай киши өлүмдөрү, ушундайлар катталганда ошого чыдабаган балдар бар. Алар жумуштан кетип калышат да, ага даяр эмес болуп өздөрүчү. Анан бул жакта андан бөлөк өзүбүздүн ичибизде мындай служба, тартип, биякта тартип болот, военный службист да. Биякта тартип катуу болот. Бул жактан жумушка келгенден кийин ушу сутка ичинде эч жакка чыгып кете албайт. Ушу жерде болот. Биз боевой дежурство деп коет. Биз боевой дежурствода биз дайым даяр турушубуз керек да, эч жакка кете албайбыз. Ошол анан ошолордун негизинен анан көп чыдабай кетип калган балдар болот арабызда. Пожарлар бизде жеңил болбойт. Мисалы бир үй күйүп кете турган болсо, ал үйдү чачып ошол пожарды өчүрүп аягына чыгаруу, ошол почти ошол үйдүн баарын жана үстүндөгү ылайын ташып эшикке чыгарабыз. Бүт ичинде жыгач ташы, бүт мебель, бүт эшикке алып чыгып тазалап өрттүн баарын өчүрүп анан кетебиз да. Биз барып эле суу чачып коюп эле анан болду, калганын өзүңөр чыгарып алгыла дебейбиз. Биз баарын ликвидация деп коет, орусча айтканда. Ошол экини ликвидация берип, анан кийин кетебиз да. Биз ошол баарын тазалап, ошо бизге физически аябай күчтүү болуш керек да, бала, пожарга иштеген балачы. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүн биз Айызбек байкенин ары оор ары татаал жумушун чалдырып бергенге аракет кылдык. Айызбек байке, сизге жумушуңузга ийгиликтерди каалайбыз. Ар дайым кыргыз элине кызмат кылып жүрө бериңиз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, эгерде сиздер кийинки көрсөтүүдөн дагы бир кесип тууралуу көргүңүздөр келсе, комментарийге калтырыңыздар. Саламаттаңыздар.